Саламатсыздарбы? Келечек турак жай кооперативинин катталуучулары жана мүчөлөрү жогоруда аталган кооператив кандай иштеп жатат? Деги эле элди тынчсыздандырган суроолорго бүгүн биздин жетекчи жана анын орун басарлары жооп бермекчи. Алгач амандашып алсаңыздар. Саламатсыздарбы? Эми суроолорго өтөлү. Көптөгөн социалдык тармактарда, медиа тармактарда, телеканалдарда айтылып жүрөт, бирок эмнегедир өзүбүздүн материалдарда айтыла элек. Келечек кооперативинин түптөлүшү жана кыскача тарыхын айтып берсеңиздер. Саламатсыздарбы? Келечек турак жай кооперативинин мүчөлөрү жана көрүүчүлөрү. Биздин Келечек турак жай кооперативи 2019-жылы октябрда ачылганбыз. Октябрдан баштап жумушубузду ийгиликтүү алып кетип атат десек болот. Ачылган күндөн тарта азыркы күнгө чейинки айырма, ошол ачылган жылдары кандай эле жана азыркы күндө кандай абал? Ачылган жылдан баштап бүгүнкү күндөгү айырмачылыкты сурап атасыздар да. Айырмачылык бир топ эле чоң. Эмне дегенде биринчи мындай адам баласынын курагына салыштырып айтканда деле эми ачылганда 400 жыл болуп атат. Ачылганда жаш баладай болуп эми талпынып аткан болсок, буюрса азыркы күндө басып калдык. Айтсак болот. Буга чейин практикалык жүздө түрдө канчалаган окуялар болду, кандай гана жумуштар болду, сөздөр болду. Ошол учурга карабастан, Кудайга шүгүр, Келечек турак жай кооперативи өзүнүн ишмердүүлүгүн токтотпостон дагы деле алтын көздөй улантып, элге жакшылык кылсак, элде турак жайга муктаж болгон жарандарды турак жайлуу кылсак деген үмүтүбүз өчкөн жок, өчпөйт буюрса, мындан кийин дагы элге кызмат кылганга даярбыз. Элдер кооперативдерди аферисттер катары көп калды. Анткени кээ бир кооперативдер пирамида ыкмасы менен иш алып барып, элди алдап кеткендери да жок эмес. Негизинен кооперативдин идеологиясы кандай болуш керек, кандай системада жумуш алып барыш керек? Саламатсыздарбы? Урматтуу Келечек кооперативинин мүчөлөрү, көрүүчүлөр. Негизги эле кооперативдин идеологиясы бул азыртан эле же 2-3 жыл мурун эле кооператив деген түшүнүк пайда болгон жок. Бул илгертен бери эле келаткан бир мекеме, иштетилип келаткан. Албетте илгери даяр үйлөрдү албастыктан көбүнчөсү кооперативдер курулуш багытына жумшалган болчу. Анда деген ошол кооперативдин мүчөлөрү чогулуп үйлөрдү курганга алектенчи. Азыркы күндө кыскача түшүндүрмө бергенде бул кооператив ошол мүчөлөрдүн бир максатын камсыздана турчу мекеме. Ошол жогоруда айтып калдык, ызычуулары, ошол кооперативдердин ызычууларынын залакасы тийдиби биздин кооперативге? Албетте, кооператив атын жамынгандан кийин бул ызычууларда бизге тийбей койгон жери жок. Бизде дагы кооперативдин ишенип ишенбей ошол өзүнүн акчаларын жоготуп алам деген ойлор да көп болуп, күмөн санагандар көп болду. Эгерде цифра менен айтып кеткен болсок, ошол кооперативдердин ызычуунун айынан былтыркы жылдары бизде 400-тün тегерегинде адамдар мүчөлүктөн чыгып өзүнүн акчаларын кайтарып кетишти. Үй алабыз деп каражат топтоп бүтө албагандар ишенип келет. Ошол жарандар кооперативге катталса күтүү мөөнөтү канчага созулат? Кооперативге күтүү мөөнөтү канчага созулушун кооперативде жумуш алып барып аткан кишилер так айта албайт да. Эмне дегенде күтүү мөөнөтү болбосо турак жай алыш мөөнөтү эмне менен чектелет, кайсы каражаттардын негизинде жылат деген маселе бар да. Ал күтүү мөөнөтү дагы очередтин бат жылышы дагы бул кооперативге мүчөлүккө катталган жарандарга көз каранды. Ошол кооперативге мүчөлүккө катталган жарандар баягы жогоруда айтып кеткендей эле баягы бир максатты көздөгөн. Максат дегенде бул бир турак жай маселеси көйгөйлүү маселе болуп аткан үчүн ошол маселени чечиш үчүн кооперативге чогулушат да жарандар. Бири-бирине ортолукта үй алып бериш, акча топтош. Мисалы үчүн азыр 400 отуруп аткан болсок, 400 ортого акча таштап, ар кимдин суммасы ар кандай. Ошол түшүп аткан акчалар алдыдагы кезеги келип аткан адамдардын батыраак үй алышына жардам берет, аркадагы кезеги күтүп аткан адамдардын кезеги батыраак жылышына жардам берет. Бул деген сөз, бир сөз менен айтканда, кооперативге мүчөлүккө катталган жарандардан топтолгон суммаларга көз каранды. Ошол себептен так бир мөөнөттү кесе айткан кооперативге туура эмес болуп калат. Себеп дегенде үй алган жарандардан канча акча түшүшүн билебиз, жаңы катталган адамдардан канча сом түшүшүн. Себеп дегенде ал киши канча үйгө ниет кылып келип атат, канча сом үйгө, канча сомду төлөй алат. Маселе ушунда.
ошол түшүп аткан акчаларга көз каранды болуп атат да. Ошол себептен так кесе бир мөөнөттү айта албайбыз. Бирок онлайн аркылуу эле телефондон өзүнүн кезегин тиркем аркылуу көрүп турганга биздин келечек турак кооперативинде чоң мүмкүнчүлүк бар. Ушул кооперативтердин мамлекет аркылуу көзөмөл болобу кооперативтерге? Мисалы ак кара иштеп жаткан кооперативтер бар, же болбосо мамлекет тарабынан кандайдыр бир колдоо көрсөтүлөбү? Мамлекет тараптан бүгүнкү күндө колдоо көрсөтүлө элек. Бирок колдоо көрсөткөнгө жардамдар болбоп атат. Кандай кылып десеңер, баягы азыркы өзүңөр айткандай кооперативде ар кандай окуялар болуп атат үстүбүздө. Кооперативге эмес, бирок алардын баардыгынын максаты бир, турак жайлуу кылыш жарандар. Бирок иштөө системасында өзгөрүүлөр болуп атат, айырмасы болуп атат да биздин келечек турак жай кооперативинин. Вот ушул кооперативтердин иштөө системасын көзөмөлгө алып берсеңиздер деп биз өзүбүз инициатор катары бийлик тарапка кайрылганбыз. Ал жактан былтыркы жылы 2022 жылы 11-августта коомдук талкууга чыккан. Эми бул нерсени бат эле заматта кабыл алып коюшу өтө кыйын экен, бул да убакыт талап кылат экен. Азыр ошол иш дагы эле токтой элек. Жакынкы күндөрдө, жакынкы айларда да десек деле балким доорураак болоптур. Ушул мыйзам кабыл алган турган жагына чечилип атат. Ал мыйзам кабыл алган турган мисал жерде кандай болот? Ошол кооперативдердин иштөө системасын көзөмөлдөп туруучу, эң негизгилердин бири көзөмөлдөп туруучу бир орган дайындала турган болот да. Дайындалып тура турган болсо, ушул бизге мамлекет тараптан чоң жардам деп айтат элек. Негизи жана идеологиясын айтып кеттим. Негизги кооперативдин идеологиясы боюнча бул демократиялык мекеме да, буну деген мамлекеттен көзөмөлдөшү кереги деле жок. Негизги бул мүчөлөрдөн турган бир ревизионный комиссия же болбосо мүчөлөрү өздөрү укукту көзөмөлдөгөнгө. Ошол негизги идеологиясы боюнча туура иш алып берип кетип, өзүнүн мүчөлөрү ошол өзүнүн укуктарын билген болсо, кооператив бул алдыга жылып иштеп кете бермек. Алдыда кандай өзгөрүүлөр болот? Жарандарга кандай жеңил шарттар түзүлөт? Бизде элге бир аз болсо дагы баягы 25%-ын токтой албай атам. Ошого токтогонго мүмкүнчүлүк түзүп бербейсиздерби же бир аз суммабыз бар стартка? Максат коюунун негизинде деген көп сунуштар келип атат. Биз орун баскарларыбыз менен чогуу сүйлөшүп атабыз. Ошол 25ти 15ке түшүргөн боюнча азыр ушул нерсе боюнча талкуу кетип атат да. Жакта эми азыр жогору жакта төрага айткандай эле биз буга чейин баягы өзүбүздүн бир тарыхыбыз бар да. Басып өттүк. 4-жыл буюрса басып атабыз. Бул учурда баягы жогоруда айткандай эле ар кандай окуяларды көрдүк. Элдин талабын угуп атабыз, элдин көйгөйүн көрүп атабыз. Бир жаран 25%-ын төлөп үйдүн ала турган үйдүн төлөгөнгө шарты бар болсо, көпчүлүк жарандардын төлөгөнгө шарты жок болуп калат. Бирок ниет бар үй алышка. Анан ушул учурларда көбүрөөк суранган учурлар дагы бизге болуп калып атат. Келишип ушул пайызды баштапкы төлөмдү бир аз азыраак кылып берсеңер биз дагы катталмакпыз, биз да үйлүү болмокпуз деген суроо талаптар ушул биз бүгүнкү күнгө чейин көп болду. Ушул суроо талаптарды орундатайлы деген максатта азыркы күндө пландаштырып атабыз. Буюрса ишке аштырып десек деле болот. Ошол мүмкүнчүлүгү бир аз акчасы азыраак, көп төлөө мүмкүнчүлүгү, көп акча төлөө мүмкүнчүлүгү жок жарандарга 15% кылып берсек, баштапкы төлөмдү 25тен 15%. Бул дегени бардыгы 15% төлөй берсин деген эмес. Эң азы 15% болсо, бул жагы 20% төлөйбү, 25% төлөйбү, 50% төлөйбү, жаранга көз каранды. Болгону бул баягы акчасы азыраак мүмкүнчүлүк, акча табуу мүмкүнчүлүгү азыраак жарандардын муктаждыгын чечип, ошолорго бир жардам болсо экен деген максатта ошол баштапкы төлөмдү 15% кылдык. Андан сырткары баягы кирүү акысы деген мурда 4% болчу эле. Ошол 4% дагы жарандарга жеңилдик болуш максатында 2% кылдык. 4% деген эми кооперативдин кызмат акысы болуп калат. Биз бул эми кооператив деген баягы бир максатта өздөрү бир байып кетиш болбосо ушул жерден бир чоң бир акчаны иштеп калыш максатта ачылган эмес да. Жарандарга жакшылык кылыш, жардам бериш максатында. Ошон үчүн дагы баягы кирүү акысын дагы вступительный взнос ошол 4%-ды 2% кылып берип атабыз. Ушундай кылдык, уже чечилди Кудай кааласа. Эгерде ошол бизди көргөн, бизден маалымат алган адамдар болсо, келсеңиздер дагы кененирээк айтып беребиз. Болбосо ошол биз айтып аткан азыркы төмөндөшүштөр боюнча жакшы маалыматыңыз болсо, келип
татып алып берсеңиздер болот. Мунун убактысы жок. Эртең бүгүнкү күндөн баштап бул убактылуу акция эмес же бир определенный убакка эмес, бул толугу менен коюлган шарттар. Ошого кошумчалай кетели. Бул очередти баягы ар ким ар кандай ойлойт да, значит 15 болсо 15тик өзүнчө, 25тик болсо 25тик өзүнчө коем депчи. Бирок баарына укук баарына бирдей. Кезекке баары бир турат деген да. Үмүт баарына бирдей. Демек 25% төлөсө дагы, 15% төлөсө дагы баарына кезек бирдей калат. Очеред менен баарына бирдей болот, баары көрүп турат. 15ке турабы, 25ке турабы, ар биринин өзүнүн жеке маалыматты алып бизден кеңсебиздин консультанттардан консультация алып кетсе болот. Түшүндүрүп, эмнеге 15, эмнеге 20, анан вступительный взносты биз 2 кылганыбыздын себеби жеңилдиктер болсун деген максатта. 15ти дагы кылганыбыздын бирден бир себеби бир аз болсо дагы бир жетпей атат деп суроонуп аткандар көп болуп атат. Ошого байланыштуу 15ти коюп атабыз да. Элдин муктаждыгына жараша. Бир аз болсо да жеңил болсун деген максат. Мындан тышкары дагы бизде 15% жок адамдарга топтоо программасы бар. Ошону дагы кененирээк айтып берсек, топтоо программасы бул 15% жок болсо дагы келип бизге мүчөлүккө катталып, ошол 15%-нин топтогонго шарт түзүлгөн. Ал жакта да өзүнүн жеңилдетүүлөр бар. Анан толук маалымат алган десе биздин кеңселерге келип кайрылса болот. Суроолорго толук кандуу жооп ала алдык десек болот. Эми социалдык тармактардан келген адамдар көбүрөөк жазган каттарга жооп берип кетсеңиздер. Кошунам сиздерден үй алган, мен дагы кат алгым келет, бирок коркуп жатам деп суроо узаткан экен. Бул нерседе баягы кошунаңыз эгерде кандай үй алган болсо, очередке туруп, кезеги келип, өзүңүз деле кошунаңыздан суразас болот. Баарына укук бирдей иш алып барабыз. Сиз да келип аткан, кадам таштап келип атканыңызга бул нерседе укук баарына бирдей. Ишти кошунаңызга кандай аткарган болсо, сизге да ошондой аткарабыз. Кандай кантип билебиз кезекти дейт? Кезекте жогоруда айтып кеткендей эле бизге катталган мүчөлөрдүн баардыгынын укугу бар. Кандай укуктары бар? Бизге келгенден кийин толук кандуу маалымат алганга. Канча жаран үй алды, канчасы кезекте турат, ал кезекте турган адамдар кандай жумуштарды аткарыш керек. Биз айткандан алыс биз келе бергиле, бардыңыздар эле бизге келе, биз укмушпуз деп. Баардык кооперативге барып көрсүн, бирок баардык жерден маалымат алсын. Кезекке турганда бизге келгенибиз ошол баардык маалыматты биринчи ачык айкын айтып берип түшүндүргөндөн кийин кезекке турабы турбайбы укук ошол кезекке турганга ниет кылган жаранга байланыштуу да. Эгерде биз менен келишим түзүп туруп баштапкы төлөмдөрүн төлөп, договордор болуп бүткөндөн кийин биз өзүнүн ар бир жарандын уюлдук телефонуна тиркеме аркылуу жүктөп беребиз. Өзүнүн тиркемелери бар. Ошол жерде качан мисалы турат, алдында ким турат, канча адам үй алып атат, канчанчага жылып атат, ошонун баардыгын онлайн сарсана болбостон телефондон эле карап көрүп турганга чоң шарт бар. Көбүрөөк сумма төлөп эртерээк үй алсак болобу деп суроо узатыптыр. Жана буга жооп бердик го дейм. Бизде деген сиз 15 же 20 же 50% төлөсөңүздөр дагы кезек бирдей болот. Мен сиздерге кат алгам, очередь күтүп жатам. Эмнеге жай болуп кетти, мурда мындай эмес эле деп суроо калдырыптыр. Бул суроодо көп угабыз. Азыркы учурда кезек күтүп аткан жарандардын баардыгын деле көйгөйүшү болуп атат да. Бул баягы жогоруда айткандай эле 2022-жылда кооперативдердин арасындагы болгон түшүнбөстүктөр, ызычуулар деп айтсак болот, ошолордун залакасы тийбей койгон жок дейт. Мурда туура кооперативдердин ызычуу жокто кыска мөөнөттүү үй алганга өтө чоң мүмкүнчүлүк болчу да. Ал кезде сарсана болгон адамдын өзү жок болчу. Баардыгы эле кезекке турайын, үй алайын деп эле баардыгы эле ниет бирдей, эч кандай бир сарсана жок, баардыгынын ою бир болчу. Азыркы учурда баягы кооперативдердин ызычуусу болгондон кийин баягы кыргызда сөз бар го, бир уйдун мүйүзү сынса миң уйдун мүйүзү зыркырайт деген. Ошол сыяктуу эле бизге дагы келип катталам деген адам көп, бирок сарсана болгонун айынан бир аз катталуулар азыраак болуп калат экен да. Жок эмес, бар. Себеп дегенде турак жайга муктаж адам Кыргызстанда көп. Ошол көп адам бардыгы бир моментте келбесе, бир азыраак адамдар келип калып атат. Акча төлөмдөрү баягы башында айткандай эле бул жерде кезек Кыргызстан боюнча бир да. Түндүктүк өзүнчө, түштүктүк өзүнчө эмес, бардыгы бир. Ошол бир жерге түшкөн акчанын
азыраак түшүп калуусунда. Ошол себептен бир аз жайлап атат. Бул дегени токтоп калды, кооперативдин иши жүрбөй калды. Ошо менен акча да жок болду, жүй жок болду дегенди түшүндүрбөйт. Деп дегенде тиркемеде көрүп тургандай эле чыгып атат. Бул бардыгы келип эле акчага көз каранды. Бирок буйруса сабыр кылып күткөн адамдар кыракча эле болот. Себеп дегенде алардын акчасына келечек кооперативде иштеген жетекчилер дейбизби, баардык жумушчулар аманатына кыянат кылган эмеспиз. Муну ачык айткан кайсы убакта келсе де көрсөтүп бере алабыз. Сарсанап отурганга эч кандай орун жок. Ушул күнгө чейин канча адам үй алган, деги алып жатабы деп суроо калтырыптыр. Үй алган жарандар азыркы күнгө чейин токтолуп калган жок. Буга чейинки суроодо дагы биз кезегибиз жылып атат, бирок акырын жылып атат. То есть биз иштеп жатабыз. Жаңы эле жогоруда айтып кеткендей, Замир мырза да байке да айтып кеткендей, кыйынчылыктар болуп атат ооба. Үй алып бергендерибиз да азыркы күндө токтоткон жокпуз. Азыркы күндө январь айына айтсак, 2 адамыбыз документтерин чыгарган. Азыркы юридический оценочный экспертизалар болуп атат. Кудай буйрса жакынкы араларда аларды дагы өзүнө оформление кылып даярдайбыз. Анан канча адам үй алган? Негизи 600дөн ашык адам үй алган. Анын арасында да төлөп кеткен да бар. Азыр толук цифраны эгерде мүчөлөр келген болсо, биз бухгалтериядан алып көргөзүп бере алабыз. Строительный компаниялар менен иштешесиздерби? Үй алайын дедим эле деп калтырыптыр. Негизи курулуш компаниялар менен дагы негизи ойлор бар. Себептерин айтып кетели. Себеби дегенде азыркы күндө ар бир биздин мүчөлөрүбүз деле далилдеп ала алат. Жеке Лалафо же ошол турак жай рыногуна кайрылып бир комнат бөлмөлөрдү издеген болсо, азыркы бир бөлмөлүк квартиралардын баалары 40 000 тегерегинде болуп кеткен себептен биз да ошол мүчөлөргө жардам катары курулуш компаниялары менен дагы бир ойлор бар, сүйлөшүп, ошол мүчөлөргө арзаныраак болсо деген ойдо турак жайлы кылайлы деп, ошол багытта курулуш компаниялары менен сүйлөшүүлөр, ойлор бар. Мен сиздерге катталып үй алганмын, дагы жазылам деп жатам, эгерде кезекти тездетсеңиздер дейт. Кезекти тездете турган биздин өзүбүздүн ойлорубузда кыймыл аракеттерибиз бар, бирок биз буга толук күчүбүз жетпейт экен. Буга эмне керек? Бул азыркы күндө кооперативдин деги эле кооперативдердин авторитети түшүп кеткендиги болот. Ошонун авторитетин көтөрүү боюнча иштер кылынып жатат. Жана жогоруда айтканда мыйзам боюнча да ошол буйруса кооперативдердин авторитети көтөрүлүп алган болсо, кайра эле кезек ылдамдан эртелей баштайт. Бул нерседе баягы форс-мажорный ситуация деп коет да. Башкалардын ой пикирлери, элдер бардык кооператив алдыда айтып кетпеди. Бардык кооператив эле ушундай деңгээлде иштейт. Бардык эле бирдей да деген нерседен мисалы өзүбүз деле көрүп атабыз. Жаңы жыл 2023-жылга келдик. Бирок ситуация эгерде структураны биздикиндей туура алып кеткенде бардыгы мындай кыйынчылык болбойт болчу ал ортодон. Азыр мына мисалы туура түшүндүк. Ар бир мүчөгө даже айтып берип атат, мен орун басарларым өзүм да айтып атат. Бардыгын көрсөтүп бергенге даярбыз. Мына 2022-жылдын да международный аудитский проверкасына тапшырууга биз даярданып атабыз. Ага да годовой отчет алып бүткөндөн кийин мүчөлөрүбүздү чакырабыз, баарына түшүндүрмөлөрдү беребиз. Бул нерселердин баарын эгерде мүчөлөрдүн баарына түшүндүрүп берип, акча каяка кетти, кайда кетти, эмнеге кетти, канча адамга үй алып бердик, канча адам акчасын алып кетти, ошолордун баарын айтор түшүндүрүп бергенде мындай ситуациялар болбойт эле. Бирок кооперативдер астында бир да кооператив эшиктин нар жагы жабык болуп турса, көз ачык ошоп айтканга укугу жок да. Баягы колдон келген нерсесин айтыш керек. Эгерде жаранда акча муктаждыгы пайда болсо, мисалы кооперативге катталып, ал акчага зарылдыгы пайда болсо, кайра акчаны кайтара алганга укуктуубу? Албетте укуктуу. Бул жерде бир нерсени баса белгилеп айтыш керек да. Кооперативди башында айтпадыкпы, башкарган кимдер, көзөмөлдөгөн кимдер бул кооперативдин мүчөлөрү. Мүчөлүккө катталган. Акчанын ээси ким? Кооперативдин мүчөлөрү. Значит, укук кимде? Кооперативдин мүчөсүндө. Үй алам десе үй алат, возврат кылып акчаны кайтарып алат эле. Муктаждык болбаса алып берет. Албетте акчасын алып кеткенге. Ошол жерде мен бир учурду айткым келет. Акчасын кайтарып алганы бул азыркы иштелип жаткан мыйзамда да кайра каралган.
толук кандуу укугу бар депчи. Бирок ошол учурда айтып кетким келет. Бизден ошол мүчөлүккө катталып, кайра арыз жазып, акчасын алам деген бир мүчө боюнча айтып берейин. Ооба арыз жазды, убагы менен кайра акчасын кайтарып бердик. Берип ошол кайра келип бир суроосун ошол ойго калтырганда магачы менде илгери үмүт бар эле дейт да, үйлүү болом деген. Азыркы күндө ошол акчаны алдым. Мен азыр бул акчаны алсам кайра курулуш компанияга барсам дагы жетпейт экен. Үй алам же участок алам десем дагы жетпейт экен. Бул акча азыр бөлүнүп чарылып жок болуп кетет турбайбы? Ошол үмүтүм бир өчкөндөй болду. Акчамды азыр эмне кылсам деп мага кайра суроо келди да. Ошол жаранда биздин мүчөлөргө айтат элем, бул акчанын албетте кыйынчылык болуп, мүчөлүктөн өзүнүн ичара кыйналыштары болуп аткан болсо, албетте арыз жазса акчасы кайтарылат. Бирок кээ бир ойлорго же кабатыр болуп аткан болсо, бул кооперативден, мүчөлүктөн чыгам дегенден эртелетпей эле коюңуздар, шашпай эле коюңуздар. Ошо кошумча эле мен дагы бир окуя эсиме түшүп кетти да. Бизден бир мүчө акчасын кайтарып алып чыкты. Кече жакында кайра ошол эле акчасын алып келип, ал убакта бир аз очередь алдыга жылып калган экен. Акчасын алып келип туруп кайра турду. Кезекке. Бирок тилекке каршы биз ал кишини кайра өзүнүн ордуна кое албадык. Кайра башына калгансызбы? Себеп дегенде ал жерде уже кезек чыгып кетти да. Ал жерде кезекте турган жарандар баягы алдында ким турат, анын артында ким турат, баардыгын көрүп тура алат. Фотосуну бирөөдө киргизип коюп, болсо чыгарып кеткенге бизде укук жок. Ошон үчүн кайра баштан турду. Ал эмне үчүн мындай кылдыңыз деп сурандым эжеден. Эмнеге мындай кылдыңыз, акча алып кетип берсем. Но кооперативтердин ызы чуу болуп атканда сарсан болуп кетип, акчамдан жок же үйдөн жок болуп калбайын деп акчамды алып кеттим. Болчу. Карап көрдүм. 2022-жылы бир жыл ичинде кандай гана кооперативтердин арасында окуялар болду. Бирок бир келечек турак кооперативи качан болсо телевиденияга чыгып атканыңар болду. Башка соц тармактарда келген кишилердин суроосуна толук кандуу жооп берип аттыңар, сөз менен эмес, документ так экениңерди доказать этип, документ менен жооп берип атканыңар кайра мени ойго салды. Кайра ошол нерселерди ойлонуп көрүп, мен адашкан экенмин деп кайра келип баштан кезекке турду. Бул бир эле мисал. Мындай учурлар көп болот. Алып чыгып акчасын иштетип салдым. Эч нерсеге жараган жок. Эми акча суу эмесми? Жок кылып алдым деген андан көп. Алып кетип туруп башка бир фирмаларга салып коюп, ал жактан жок, бу жактан жок болгондо андан көп. Кайра кезекке туруп алганда андан көп. Арыз жазгандан кийин дагы бир укук бар бизде. Кооператив мүчөсүнөн чыгам деп арыз жазгандан кийин акчасын алганга чейин немеден чыгарбайбыз да, очередтен, кезектен. Себеби ал мүчө. Ошо чыкканга чейин кайра ойлонуп туруп, Кудайга шүгүр, келип туруп арыздарын кайра кайтарып алганда ал жарандар жок эмес. Себеп ал мүчөлүктөн чыга элек и анын укугу бар. Эгерде арыз жазган жарандар болсо, кайра келип туруп, мен арызымды кайтарып алайын, кезекте калам болду. Акчамды кайтарып албайм десе, мүмкүнчүлүк бар. Кезекте калып. Бизде ар ким ар кандай ойлонот бул нерседе. Келечек турак жай кооперативинен күмөн санап, бардык кооперативдин баары бирдей экен десеңиздер, же ичиңиздерде бирдекке кармап аткан болсо, келип бизден сурап же чалып биздин колл центрден маалыматты алсаңыз болот. Бирок очередте тургандарга мен толугу менен айта аламын, уверенно айта аламын. 100% үй алышат. Очередте туруп, кезегин күтүп, толук сабыр. Мен эмне демекчимин? Кыргызстаныбызда турак жайга муктаж жаран көп. Эгерде турак жай маселесинде чече албаган бир проблемаңыздар болсо, ниетиңиз түз болсо, келиңиздер, биз сиздерге жардам бергенге, кызматташканга даярбыз. Бирок толук маалымат алып алыңыздар башында. Мен ошол биринчиден ошол мүчөлөрүбүзгө кайрылуу жасагым келген. Ошол биз төмөндө айтып кеттик, 1 жылдан бери биз жөнүндө негатив нерсе болгон жок. Мунун баары биздин эле иш аракеттерибиз. Бул силердин дагы сабырдуулугуңуздан болду. Ошоңуздарга терең ыраазычылык. Ал эми биз жаңы пландарыбыз бар, ойлорубуз бар. Ошону ишке ашырып, сиздерди турак жайлуу кылганга колубуздан келген толук күчтөрүбүздү аткарабыз. Мына ушинтип сиздер менен тыгыз байланышта болуп турабыз. Эгерде суроолоруңуздар болсо, же болбосо сунуштар болсо, комментарийге калтыра кетсеңиздер болот.